камакка алыныптыр. Пока эмнеле жанагы тергөө амалдарын жүргүзөт экен камап алып, андан кийин тергөө амалдары бүткөнгө чейин камакка алыныптыр. Анан баш эмнеси дейт, бир 2 айга экен. 2 ай болот окшойт да, 2 ай деди. Эми ага чейин дагы бүтпөйт, 2 айга чейин бүтпөй калышы да мүмкүн, узартышы да мүмкүн. Ушундай деп айтты. Эми кичине довольный болуп калдык биз дагы. Жок дегенде бул ушундай кичине акыйкаттык бар экен деп бүгүн кичине ыраазы болуп, элдин баарын кичине мону жүрөктөрү ылдыйлап дегендей. Анан эми мындан аркысынан понедельниктен баштап иш күнү экен. Анан экспертизаларын, ар жак бер жактарын баарын карап, буларды назначить эткен эмелер может даяр болуп калат. Ар жак бер жакта иштеги чекти экспертизалар чыкчакты, ал камакта болот экен. Башка иш боюнча башка дагы медициналык персоналдын да жоопкерчилиги каралат экен, эмне болот экен? Азыр 2 статья менен метиптир, мен аны айта албай атам. Бир чети өзүм бир чети башымда иштебей, азыр бир чети чарчагандык, бир чети кандай десем башым иштебей өзүм эме болуп турам. Аны мен юрист болбогондон кийин статьяларын да түшүнбөйм. 2 статья менен жоопко тартылыптыр да. Эми пока камакка алыныптыр. Белки врач камалсын. Анан Кудай буйрса понедельник күнү келем. Дагы экспертиза даярдалат экен. Мурунку экспертизаларынан чыга электери бар экен. Понедельниктен баштап дагы жоопторун берсин. Эми берки врачтарын камалганга дагы. Анан эми берки врачтарын да, конечно, жоопко тартыш керек. Мисалы бирөөнү камады деп эле успокоить этпейбиз. Как раз и жана директору эмне деп койчу эле. Ой, блин, уже эмен да келбей. Катышкан стоматолог, жанагы документ жасагандар бүт жоопко тартсыз. Ушулардын баары 2 күн мурун мен бөөсүнүн суранычы менен жазап бере койдум эле деген бул эмне? Жөнөкөй эле эмне бара кой, мен кол коюп бердим деген эле эме болуш керек. Алдар да жоопко тартсын. Эмнеге жазап берет? Бөөсүнүн кайрылуусу менен эле жазай берсем да элдин баары эле документ жасап эле иштейбизби? Азыр бул жакта түшүндүрүп өтө эле. Стоматолог Айганыш Кадыркулова негизи операцияны өзү КГМанын алдындагы медициналык борбордо жасаган, бирок өзү деген Дентамакс деген жеке клиникада иштечү. Анан ошол клиника менен жеке ошол клиниканын ортосунда эч кандай келишим болгон эмес. Аны жазай коюп ошону жасалмалады. Ошону 2 күн мурун менин кызым өлгөндөн кийин эме болорду жазай коет. Бөөсүнүн просьбасы менен задним числом жазап коюп атат да бул документти. Ал жерде Дентамакста жоопко тартылыш керек. Бул эмнеге? Бизде биякта жазаган эмес, жаза алмак эмес, мындай болгон эмес, андай болгон эмес деп жок. Дентамаксты да жөн койбойбуз. Дентамакста ошол, между прочим, Дентамакста ошол жерге сүйлөсүлөр ошол жерде болгон да.